Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү лирика уктуруусунда конокто биздин сүйүктүү акын эжебиз Жипара Исабаева эжебиз. Саламатсызбы эже? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келдиңизби? Бүгүнкү аба ырайы аябай сонун эже. Лирика болуп турат. Лирика, ысык лирика. Ооба, ысык лирика. Урматтуу угуучулар, бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятынын эмгек сиңирген ишмери, драматург, жазуучу, акын, Ататүрк эл аралык адабий сыйлыгынын лауреаты Жипара эже бизде конокто. Дагы бир жолу айтып коеюн. Анткени себеби эжени тааныштыруудан эч эринбейбиз. Себеби эже мына ушул өзүнүн атына заты жарашкан сыйлыктардын ээлери жана лауреаттары. Эже айтыңызчы, акыркы мына сиз кайсы конкурска катыштыңыз акындыгыңыз боюнча? Эстеңизчи. Акын катары конкурска эмес, фестивалдарга катышып келдим. Былтыр күз айында ошо Кипрда өткөн, Стамбулда өткөн жазуучу акындардын, музыканттардын ошондо 8-чи фестиваль экен. Ошол жерде катышып келдим. Кипр деңизинин жээгинде, ошол жерде Ак деңиздин жээгинде ыргытып, абдан сонун өттү. Бул менин баягы бала кезимден эңсеген кыялым болчу. Ошол деңиздин жээгинде ыргыксам деп келчү. Ошол тилегим орундалып, ошол жакта соңку ирет ошол жакта болду. Абдан сонун. Эже мына биздин өзүбүздүн уктуруунун аты айтып тургандай эле, бүгүнкү лирика жөнүндө кеп кылсак, мына сиздин чыгармаларыңыз бул кыргыз адабияты атам замандан бери эле өзүнүн мындайча айтканда тили чыккандан баштап эле дайыма лирика коштоп келип турабы? Биздин ошол эле бешик ырыбыздан баштап кошо кырына чейин лирика бар деп айтабыз. Мисалы мына кыргыз адабиятындагы көп арман ырлар, көрүшүү ырлары, бешик ырлары, ушунун баары эле лирика коштоп жүрөт эже. Анан сиздин чыгармаларыңызда дагы дайыма лирика бар. Ушул лирика сиздин жан дүйнөңүзгө качан пайда болду? Качан кандай десем, ушул поэзия окуган, биринчи окуган күнүнөн баштап пайда болду десем болот. Бул менин бир бала кездеги бир 9-10 жашымда болот. Ошол кезде мен эң алгачкы 4 сабырымды жазып алып, ушундай бактылуу болуп учуп жүргөнүм эсимде да. 4 сабыр апам жөнүндө айткан мага сырларын, ашырып тоо кырларын, айга колду жеткирген апам менин жыргалым деген сап. Ошол эң алгачкы сап. Булар ошол кезде Кыргызстан пионери деген гезит бар эле, ошого жарык көргөн да. Анан ошондон баштап мен бул эргүүнү күтүп, эргүүнү сүйүп, алда мени сүйүп дегендей эри шаркак жашап келатабыз. Поэзия келдиңиз. Поэзия менен. Анан мындай экен эже, лирика деген бул сезим деп айтылат экен, эже. Бардыгында лирика бар деп, музыкада лирика бар, бийде, адабиятта, чыгармада лирика бар дейт. Анан ошол лириканын кубанычы, арманы, арзуусу, сүйүүсү болот да. Мына ошол лирикадан сиз кайсынысына көбүрөөк жакынсыз? Анткени мен карасам сизде баары бардай да. Бирок биз өз ара сүйлөшкөндө дайыма айтып калышат да, Жипара эжеде сүйүүнүн лирикасы деп айтышкандар бар экен. Кээ бирлери болсо кубанычтын лирикасы деп айтат экен. Оңдуу ырларыңыздан улам кубанычты мен байкайм. Ал эми жазуу поэзияңыздан караганда көбүрөөк сүйүү лирика. Анан мына биринчи чыгармаңыз энеге болгон ыр менен башталыптыр. Ошондуктан сиздики көбүрөөк кайсы деп ойлойсуз? Өзүңүздүн оозуңуздан уккум келип атат да. Өзүмдүкүнүн албетте бир 60% ошо лирикалык ырлар болуш керек деп өзүм баамдайм да. Анан албетте баягы
алгачкы эне менен башталып, андан кийин ата журт менен уланганда, туулган жер менен уланган дегендей. Анан баягы өзүң деле билбейсиң азыр кайсыларды жазсам депчи. Бул эргүү лирика дегенде сөз эргүү биринчи айтылат да. Анан эргүү бул айттырбай келет да. Анан сен жазган ырдагы, ырдын тематикасы дагы эмне жөнүндө жазарыңды билбей туруп алда айттырбай келет. Ошол эргүү ошо өзүнүн аппак канаттарына кайсыл теманы, кайсы сөздөрдү көтөрүп алып энтелеңдеп жетип келсе, ошол боюнча кабыл алабыз дагы жан дүйнөбүзгө. Анан баягы жан дүйнөң байкадым ошол учурда тынч болуш керек, таза болуш керек да. Анан ошондо баягы эргүү келип конот экен да. Анан аны ошол эргүү берген кереметти сөздөрдү биз жан дүйнөбүздөн алып кайра кагаз бетине куюп беребиз да, төгөбүз, тизип беребиз дегендей. Анан ошондуктан ошол эргүүң сага кайсы ырды алып келет, сүйүү жөнүндө алып келеби, мекен жөнүндө алып келеби, аны өзүң деле билбейсиң да. Болгону күтүп аласың, бересиң. Анан албетте баягы акындардын ар биринин чыгармачылык устаканасы деп коебуз да. Жан дүйнөсүндө ал ар башка болот. Ар башка болот. Бири-бирибиздикине окшобойт да. Мындай карасаң поэзия, ыр баардыгы 4 саптан же акыр, баары эле бир карасаң, сыртынан карасаң поэзия же ыр болуп турат. А бирок аны жаратуу, аны жараткан адамдын жан дүйнөсү, мүнөзү, мунун баары өз-өзүнчө ар бөлөк да. Кээ бирөөлөр баягы ырларды эргүүнү чакырат. Бирок бул эргүүнү чакырып алыш өтө кыйын да. Албетте. Сен эргүүгө эмес, эргүү сага эмес, сен эргүүгө кызмат кыласың көп учурдачы. Анан аны башкара албайсың. А бирок аны айрым учурда чакырып канга болот да. Күчтөгөнгө болбойт дейсиң, лириканы. Баягы суранып, күтүп, сагынып чакырсаң келет. А негизинен эргүү бул айттырбай келген конок сыяктуу да. Анан айттырбай келген агым сыяктуу. Ал качан сырттан, ал качан сенин ички абалың мындай айттырбай даяр болгондо аны күтүп алууга анан келет. Абдан туура айттыңыз, ошо лирика сыртынан анан ичинен деп айтылат экен да. Анан баягы сыртынан мындай субъективдүү бир темалар, субъективдүү бир көз караштар менен келет экен. Же болбосо ичинен объективдүү көз караштар болуп келет экен. Анан сиздин чыгармаларыңыздан улам мен ойлойм, сизде көбүрөөк ички лирика бар болуш керек деп кетем да. Мен сизди мына качантан бери тааныйм. Ошондон улам сизде көбүрөөк ички туюмуңуз, өзүңүздөн дагы чыгат го депчи. Себеби сиз кандайдыр бир темаларды, мына мен сиз менен сүйлөшүп калганда сүйүү темасы деле сизге бүгүн мен кааладым сүйүү жөнүндө жазам, же болбосо мен жаштар жөнүндө жазам дебей, сиз бир убакыт өткөндөн кийин ошол сүйүү келген учурда жазып, же бир ошол жаштарга болгон көз карашыңыз келген кезде жазып, сизде лирика менимче ичиңизде да субъективный болуш керек деп ойлойм. Объективный деп ойлойм да. Объективный келет да сизге ичиңизде. Мына ошондой ырларыңыздан азыр биздин угуучуларга арнайлы же сиздин сүйүү темаңыздагы ырларыбыздан. Урматтуу угуучулар, Жипара Исебаеванын сүйүү темасындагы ырларынан бир үзүм. Көздөрүмө тик бага албай сүрдөгөн, мени сүйгөн, а бирок мен сүйбөгөн. Адамдарды, ай, жылдарды аралап, өзүңдү издеп жүрөм, жалган дүйнөдөн. Жылуу, сулуу каректерге үңүлөм, оогудайым ошого дейм, түңүлөм. Жакшы ыр уксам, көрсөм жакшы бирөөнү, эмнегедир сага окшотуп сүйүнөм. Каяктадыр, сен да мени сагынып, башка тагдыр, башка адамга кабылып, жүргөнүңдү сезем менин бакытым, а өмүрлөр барат тынбай агылып. Бирок билбейм, ысымың ким, кандайсың? Бирок билбейм,
ысымың ким кандайсың? Балким ачуу, балким шекер балдайсың. Балким ачуу, балким шекер балдайсың. Байкашымча бакытка окшош кандайдыр. Башкалардан башкачараак жандайсың. Башкалардан башкачараак жандайсың. Өзүңүздөн башкага сезилбеген аппак карыдай ак ниет сезим менен ааламдагы бүт баардык жакшылыкты арынайм ырдап торгойдой безилдеген. Ар убакта жаз болуп көңүлүңүз, ашып ташып дайрадай төгүлүңүз. Колуң булгап кудуңдап турайын мен, асиз улам бийиктен көрүнүңүз. Уктаарымда сиз жакты баштанайын, атыңызды аздектеп жазданайын. Кетпеңизчи эч жака жүрөгүмдөн, мен сиз менен ааламга мактанайын. Ушунчалык мен сени сагынбадымбы? Көз жаш болуп көлкүлдөп агылбадымбы? Канча курдай кабарың уккум келип, канат күүлөп жетүүгө камынбадымбы? Көздөрүңдү ушунча сагынбадымбы? Элесиңе эркелеп жалынбадымбы? Ушунча жылдайынсыз кеткениң үчүн унчукпай эч узакка таарынбадымбы? Караңгы ойго, кайгыга камылбадымбы? Кайрылбайт деп камыгып карарбадымбы? Кайтып келе калганда канатың жайып, кайра баарын унутуп агарбадымбы? Сен мени байлап алып карашыңа, сезимдин алыскы бир калаасына, кошо алып кеттиң окшойт өзүң менен, кондуруп алып сезим канатына. Тузакка түшүп жүрөк туткундалып, туйлашы башкача бир тынчымдалып, тыпырап бир орунга отура албай, чакырат бет алдыман сүйкүм жарык. Сезимден жол төшөлүп көрүнбөгөн, түшүмдө, кыялымда, өңүмдө мен токтолбой толкун жиреп баратамын, кудурет күчкө ээ болуп чөмүлбөгөн. Ыр окуңуз, сизге арналып жазылган. Ыр артында өзүм бармын жашынган. Гүл жыттанып бал татыган үлбүрөк, сүйүү ырларын сүйөсүзбү, асыл жан? Ыр окуңуз, бир аз токтоп агатай. Куулугу жок, байоо, кудум баладай. Бул дүйнөдө болгон үчүн жакшылык, күндүзү күн, түндө күлүп жанарай. Кайдан мага кыш сезимди жаз кылуу, махабаттан шарап сунуп мас кылуу. Бар болгону убактыңызды алармын, өзүмө окшош уяң ырым аркылуу. Өзүмө окшош уяң ырым аркылуу. Эже мына ушул сүйүү ырларынан кийин мен сизден дагы бир лириканын өзгөчөлүгү жөнүндө сурагым келип турат. Лирикада дейт, сөзсүз акындар лирикага чалдыкпаган чыгарма же болбосо лирикага чалдыкпаган поэзия жок дейт экен да. Мына сиз кайсы чыгармаңызды көбүрөөк лирика менен жаздым деп айтасыз? Сиздин 15-16 китебиңиз жарык көрдү. Ошонун ичинен өзүңүз автор катары көбүрөөк лириканы кайсында? Анткени биз окусак, мисалы мен айта турган болсом, сиздин бардык чыгармаңызда лирика коштоп жүрөт да. Бирок көбүрөөк ушул жан дүйнөм лирикада туруп жаралган чыгарма деп кайсын айтасыз? Көрүүчүлөр балким лирика менен поэзиянын кандай айырмасы бар деп атат болуш керек. Ооба, алда туура. Ооба, мисалы лирикада окуяны сүрөттөбөй, сырткы окуяны сүрөттөбөй, ички жан дүйнөнү, ички сезимди, ошо окуянын ички сезимин берүү да, каармандын жан дүйнөсүн берүү, анын сырткы жашоосун эмес да. Анан албетте бул менин ырларымда менимче теңме тең го деп ойлойм. Анан мындай лирикалык ырлар мен «Бир үзүм мод» деген китебим бар. Ооба. Ошондо көбүрөөк чагылдырылган, орун алган деп ойлойм. Анткени менин окурмандарымдын көбү ушу лирикалык ырларды жакшы көрүшөт да. Туура. Анткени бир жолу баягы жараңка кетсе жердеги жараңка акын жүрөк аркылуу өтөт деген сөз бар эмеспи? Анан
баягы саясаттагы, коомдогу күнгөй тескейлерди ыргайлантып, ушундай бир саясийге окшошураак, өзүм саясатчы эмесмин да, ушундай окшош бир ыр жазып соц тармакка коюп койсом, окурмандарым аябай капа болушту да. Сиз да мындайды күткөн Сиз эми эмессиз. саясат жөнүндө жазбай эле коюңузчу. Деби? Ансы деле Сунуштады. жашоонун өзү саясат болуп атат. Ансы деле абышка кемпирден кичинекей балага чейин саясатчы. Жок дегенде жан дүйнөбүздү лирика менен кичине алып жүрүңүзчү деби? тазартып туруңузчу. Жазбай эле коюңузчу мындай ырды дейт, анан чын эле деп ойлодум да анан баягы. Бирок ошол маалда ошол нерсе сизге уйгутуу болуп жан дүйнөңүзгө келди да. Бирок жазбай коюуга мүмкүн эмес. Ооба. Баягы бул эми жараткандын берген белеги да, шыбагасы, улуу шыбага. Анан муну бергенде албаймын, жок дегенге болбойт да. Алып жазып коесуң, катып коесуң да. Анан ошо өзүңдүн кол жазмаларыңдын арасында жыйнагың сандыгыңда тура берет. А бирок лирикалык кырларды болсо дароо эле окурмандарыма сунушканга аракет кылам. Китеп чыгаруу албетте кыйын болуп турат, бирок соц тармактар аркылуу жайылтатасыз. Анан дагы бир кызыгы өткөндө радиодон бир жолу түз эфирде сүйлөп атсам, атын унутуп калдым, бир эжеке чалды, улгайган эжеке. Ушу азиздер коомунан болом. Чыбара биз окуй албайбыз, билесиң. Биз үчүн ошо үнүң менен чыгып турчу, өзүң окуп берип турчу деп. Биз угуп туралы деген сураныч болгон. Аудио уктуруулар жазаңыз Анан ошондон кийин анан мен баягы атайын студияга келип жаза албасам дагы, тиричилик, иш дегендей өзүмдүн баягы телефонумдан эле жаздырып, өзүмдүн үнүмдү окуп берип, анан аны дагы соц тармактарга аркылуу жарыялаганга мүмкүнчүлүк бар эмеспи азыр, ошентип атам. Анан ал угармандарым дагы рахмат айтып калышат. Анан кээде баягы бошобой калып, ырды жарыялабай калган учурда кадимкидей эле капа болуп урушкан учурлар көп. Айтмакчы, бир жолу баягы Жыландын сүйүүсү деген романыбыз бар эмеспи? Анан ошону соц тармакка санга берип атам. Анан бир күнү колум бошобой калды, чарчап калдым. Анан унутуп да калыптырмын. Түнкү саат 3-4 телефон чалынат да. Сизге? Карасам, Россиядан чалып атат. Анан бу ким десем, бир эжеке экен, же балким мени менен тең урушту. Сен кандай уят жок. Уктап жатасың айтпасам дейт. А биз деген жумуштан келип ошо чарчаганыбызга карабай күтүп отурабыз деп уландыска чачат. Сизди түрткүлөгөн экен да. Мындай уят эмеспи? Жоопкерчилик барбы деди. Мындай ойлобойсуң белди деп урушту да. Анан аябай уялып калдым. Анан кечириңиз деп анан туруп алып уландысын жарыяладым. Жок, жазуу түрүндө жарыяладым. Анан ошондон кийин дагы аябай жоопкерчилигим күчөйт экен. Анан дагы бир жолу автобуска түшсөм, баягы айтып коюшат го, мындай молдокелер ыр окуйт депчи. Анан селдөрөнгөн, ак кийим кийинген, сакалчан жигит ордунан тура калып орун берди да. Анан рахмат деп отурсам, мен мындай карап туруп, тиги Жыландын сүйүүсүн уландысын качан жазасыз деди да. Деп айтты. Сиз күткөн эмессиз. Күткөн эмесмин. Анан уялып калдым. Демек мен эл алдында канчалык өзүмдүн жоопкерчилигимди сездим да. Анан кээде ойлойсуң да, мен бул ырды ким үчүн жазып атам? Мен бул чыгарманы ким үчүн жазып атам? Анан кээ бирөө айтат да, ой, азыр эч ким окубайт. Мунун кимге керек деген учурлар бар да. Анан мен эл кайра эле ошого суроого жооп берет да. Демек окуйт экен. Азыр китеп окубай калды дегенге болбойт. Жаштар окуйт, эл сурап окуйт экен. Ошондон улам мен билем да, биздин элибиз мындай руханий караңгы эл эмес, анын баягы түпкүлүгүндө жарык бар да. Булар окуйт экен, күтүп окуйт экен. Анан азыр дагы уялып жүрөм, ошо китебимдин 4-сүн күтүп атышат. Чыгарыш керек деп. Күтүп атышат. А мен
аны жазып Мына элекмин. бүгүндөн баштап Жибара эже сизге бир камчы болсун. Баштаңыз 4-сүн. Анткени Кудай себеби буйрса. чындап биздин угуучуларга айткым келет, мен дагы эже сизден улам, биз дагы байкайбыз. Эмне үчүн азыр моореки YouTube каналдар, ар кандай тармактар менен көп окуп башташты, жакшы окуп башташты. Жаштар да бар, улуу муундар бар. Эми өзүңүз билесиз, мурунку муундагылар көп адабиятка абдан кызыгышкан. Мурун газета, журналдарыбыз бар болчу, билесиз да. Ошондо мындайча айтканда, тирүүлөй колуңа кармап, өз көзүң менен өзүң колуң кармап окуган абдан сонун экен да. Анан ошондуктан азыр китепканаларда китептерди алып аткан, мен барганда сурап калам да, өтүп атабы, барбы десем, кадимкидей жакшы авторлор, жакшы өзүнүн окурмандары бар дейт, өтүп атат, бар деп. Мисалы мына Элмирбек Иманалиевдин экинчи жолку сапарындагы экинчи басылмасында китептер жок калып атыптыр. Мисалы көрсө өзүнүн замандаштары алат экен, сүйөт экен. Мындайча айтканда азыр адабиятка болгон же поэзияга, ошол эле биздин лирикага болгон кызыгуу бар экен да эже. Мына сизди дагы бир жакшы өзгөчөлүгүңүз менен тааныйбыз эже. Бул сиздин кино сценарий жазып жүрөсүз. Буну мен сурап атканын себеби, мен актерлорду окутканга байланыштуу. Биздин актерлорубуз келечектеги көп сурашат да, сценарий жазуу бул эмне, каяктан келип сценарий жазып калат деп. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз кененирээк. Бул азыркы учурда ушул искусствонун ичинде бул кино тармагы аябай өнүктү да. Бул дүйнөдө ошондой. Анан бул өтө чоң курал кино. Анан ошол кино тасмалар аркылуу, айрыкча мына сериалдарды элдер аябай көп көрөт. Айылдарга барсаң, баягы бир учурдачы дүйнөлүк сериалдарды, Кореянын сериалын, Бразилияныкын, Мексиканыкын көрбөдүк беле. Ошону аябай көрүп, үйдө кино көрүп отурганда биздин кошунанын уюн уурдап кеткен. Ушундай учурлар көп да. Анан бирок мунун жакшы жагы бар, анан жаман жагы элдер ошол башка элдерди, мисалы Кореянын жаштарын туурап калды биздин жаштар да. Алардын менталитетин үйрөнүп, ошону сүйө башташты дегенде. Тартыла башташты, Анан канча кыз кетти Кореяга, ошол сыяктуу. Эмне үчүн биз өзүбүздүн кыргыз сериалдарыбыз болбош керек деген кыязда жана биздин кыргыз сериалынын директору Жеңишгүл Өзбекова эжекебиз. Ошол эже чуркап жүрүп, мына быйыл 2 жыл болду кыргыз сериал чыгармачыл өндүрүштүк бирикмесин ачкан. Ошол башында туруп азыр иш алып барып атат директор 2 жылдын ичинде канча сценарийлер жазылды, сериал тартылды. Мынакей бир жылдын ичинде 4-төн 5тен сериал тартылып атат. Жана эле Чоочун киши, Зура Сооронбаева эжекебиздики, Тайган деген. Азыр мына ушул татта Бакен эже жөнүндө ушулардын баарынын 2-чи сезону дагы азыр өндүрүшкө кетти. Анан эң жакшысы тарыхка кайрылып атабыз да. Азыр кара кыргыз, биз тарыхыбызды билбей калыптырбыз. Айрыкча моореки кийинки эгемендүүлүктөн кийин. Жок, ага чейин деле жанагы Союздун убагында бизде кыргыз эли жапай эл болгон, тарыхы болгон эмес, тоодон түшүп келген деп окутканда, анан ошо менен калып калыптырбыз дагы. Азыркы жаштарыбыз дагы тарыхты билбей калды. Жок, ошо эгемендүүлүккө алгандан бери биз тарыхка кайрылып, тарыхты жаңыларга жазууну ушул теле сериалдар аркылуу, кинолор аркылуу кайра жандандырууга абдан күч кетип атат ушул маалда. Анан биринчи жолу Кара кыргыз деп жанагы 1917 жылдан баштап 38 репрессияга чейинки учурду азыр өндүрүшкө кетти. Кара кыргыз деген Кудай буйрса. Реклама болуп, эме кастинг жарыяланып, биздин окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз иштеп атат. Мен ошондон улам ушул жаңылыкты уктум. Ушундан пайдаланып айткым келет. Мына жанагы Бакен эже жөнүндөгү Кыдыкееванын жаш кезин биздин студентибиз жаңыл ойноп атат. Абдан көп жаңылыктар болуп атат. Бул биз ошол студенттерибиз аркылуу, балдар аркылуу биз дагы жаңылыктан калбай атабыз да. Сиздердин студенттерге да рахмат, ушундай мыкты студенттерди чыгарып, алар ушу
коомдо искусство жагында эле эмес, баардык жакта мындай активдүү катышып жүрөт. Жакшы. Анан дагы бир жаңылыгыбыз, быйыл жанагы экинчи дүйнөлүк согуштун 80 жылдыгы болбодубу? Ошого карата баягы өзүмө чыгармачылыгым боюнча айтайын, Зенитчи Тамара деген кинобуз, сериалыбыз өндүрүшкө кетти. Кудай буюрса кетип атат. Буга сценарийин ошо мен, анан Гүлзар Жумагулова, Гүлмайрам Салаева деген үч аял заты жаздык. Эң сонун. Анан Кудайга шүгүр. Ооба, анан продюсер Жеңишгүл Өзбекова, анан тендерди дагы Гүлмейиз аттуу кыз утуп алды да. Анан баары кыздардын колу менен болуп атыптыр. Себеби мындай болуп калды да. Зенитчи Тамара болуп атпайбы? Бул 1943 жылдан баштап ата мекендик согушка, экинчи дүйнөлүк согушка Кыргызстандан 1360 жогору кыз кетиптир. 18 жаштан 20-22 жашка билимдүү кыздар. Анан ошол кыздарыбыздын аты айтылбай жүрөт. Анан эрдеги даңазаланбай жүрөт деп ошол продюсерибиз, директорубуз Жеңишгүл Өзбекова эжекебиз чуркап жүрүп ошолну тематикага киргизип, анан өндүрүшкө кетти, Кудай буйруса. Кыргыз аялдары үй бүлөдө, эзелтеден, үй бүлөдө дагы, коомдо дагы, анан мондай дүйнөлүк баягы согуштук иш-аракеттерди дагы орду болгон илгертен. Анан ошо экинчи дүйнөлүк согушта дагы ошо мекенибизди коргойбуз деп кетишкен экен. Ушулар туурасында, кыздарды изилдеп, иликтеп, Кудай буйруса мына өндүрүштө кетти. Жакшы. Эми башталат, эң сонун эжеке. Мынакей караңызчы, жолукпагандыктан көп жаңылыктарды көрө укпай жүргөн экенбиз. Эми Кудай буйруса ошонун баары биздин Кыргызстанда гана эмес, дүйнөлүк аренага чыксын эжеке. Анткени чындап биздин Кыргызстандагы аял темасынын бийиктиги, орду, өзгөчөлүгү жөнүндө сиздер гана жазып, окуп, аткарып гана көргө салабыз да туурабы? Чогуу. Сиз азыр айтып отурсаңыз, баары кыздардын колу менен жазалып аткан экен, эң сонун эжеке. Анда биз өзүбүздүн темага кайтып келсек, эже акыркы өзүңүздүн лирикалык ырларыңыздан өзүңүздүн үнүңүз менен кайсы ырды уксак болот? Мурунку окулгандардан окуй берсем болобу? Болот. Өзүңүз каалаган боюнча. Мен анда кайсы ырымды окусам? Мен ыр окуйм деп келгем да. Баратасың өзүң окшобой, баягыдай неге жүрөк козгобой, оор басырык тартып барат мүнөзүң, жаштык сүйүү туурасында токтобой, баягыдай жоку бара арманың. А себебин мен да билип алгамын, көңүлүң тынч жаныңдамын анткени, бүгүн сага менчик болуп калгамын. Бырышымды ай карап күзгүдө, айланчыктап үйрүлөмүн үстүңө, баягы мен күттүргөндөй кечигип керилесиң, бүгүн сен да күттүрө. Иши кылып кайсы бирин айтайын, ичим жылып сүйүп тураман сайын, бар болгону аман жүрчү ардагым, мейли канча азабыңды тартайын. Эң сонун эже. Мына айтат го эже, ырлар арналат деп. Сиз кимге арнадыңыз ырларыңызды? Бул ырым албетте жолдошума арналган ыр. Анткени темасы менен бирөөгө арналганы билинип турат да. Сиздин ырлар дайыма ортодо болот, элге арналып, жаштарга арналып. Муну ушуну мен түшүндүргүм келип атат. Сиздин ырларды улуу муун да окуй берет, жаштар да окуй берет. Анан кээ бир темадагы ырларыңыз бар эже, бир гана адамга арналган да. Бир адам гана окуш керек
киргендей сезилет да. Себеби мен жанагы балдарга көркөм окууда иштеп аткан учурда биз талдайбыз да, анализдеп ырларды. Анан кээ бир ырларыңызга келгенде мага абдан кыйын болот да. Эже муну кимге арнады экен деп. Балдар менен кээде талашып калабыз. Анан көп учурда мен минтип жеңем да. Эже муну поэзиянын өзү менен сүйлөшүп атып жазды депчи. Себеби мына азыр сураганым ошондон, жолдошума дебедиңизби, бул ыр өзү тексти боюнча арналып турат да, бир көзгө арналып турат. Ал эми кээде ушундай бир кыялдагы учкан сезимдер менен жазылган ырлар бар. Ошону сүйүү ырлары дейин десем дагы ага да кетпейт, окшошпойт. Бирок ошол эле учурда лирикасы бар, темасы ушундай бир дүйнөнү алып учкан ырларда. Анан карап турсам, жанагы сиздин өзүңүздөгү лирика менен табылган поэзиянын өзү менен сүйлөшкөн ырлар экен да. Талайка сен муну кантип билип сезип алдың билбейм. Чынында ошондой экен. Мен бул суроого өзүм дагы жооп издечимин да. Менин ырларымдын көбү издөө экен да. Кимсиң деге, каяктасың барсыңбы, кылчак кылчак карайм алды артымды, кезигелик болсом дагы мен сенин билип алгам, билем кадыр баркыңды деп мындай издөө. Анан мен ойлодум, ырды баягы эргүү келип анан жазып койгондон кийин кээде ойлойсуң да, мен муну эмнеге жаздым? Мен муну кайдан алып жаздым? Деп ойлойсуң да. Качан келгенин билесиз, бирок кайдан келди, ким үчүн дегенде. Анан деп ойлоносуң дагы, бирок кайра эле баягы түйшүккө көртөрлүк аралашып унутуп каласың, жооп издебейсиң. Бирок мен ушул жоопту мен жакында өзүң айткандай өзүм менен өзүм сүйлөшүп же болбосо ошо эргүү менен сүйлөшүп, анан жооп таптым. Мына сиз азыр мага жакшы термин коштуңуз, эргүү депчи. Мен ошо эргүү эмес, мен дайыма поэзия дейт элем да. Анткени сиз поэзиянын эргүүсү менен өзүңүз сүйлөшүп, анан ошондон дагы эргүүдөн сүйүү издейсиз. Эргүүдөн жаратылыштын өзгөчөлүгүн издейсиз. Ушундай анын ар жагына өтөсүз да дайыма. Эргүү дегенде бул чыныгы акындык абал да. Мына эргүүң жок турганда мен мисалы азыр жөнөкөй эле кадимкидей эле аял заты энемин да. Качан эргүү келгенде жазып отурганда баягы боюң балкып, кан тамырларың солкулдайт, жүрөгүң болкулдайт, ушундай алып учасың да. Анан бир денең бир дүркүрөө сезим пайда болот. Өзүңүздү коерго жер таппай, Анан баягы калемиңди сагынып издейсиң. Анан отура кал, анан ушу жазып отурган учур бир керемет учурда бул эргүү келип атканда, анан ошол эргүү сага поэзияны берет. Анан ал поэзияны эргүүдөн алып анан кагазыңа көчүрөсүң да. Кагазга жазылып калгандан кийин ал поэзия болуп калат. Эргүү ага чейин эргүү менен сүйлөшүп, ал кандай ыр берет, эмне берет, ошону жазасың. Бул кээде мындай мага кээде мындай туясың да, туюм бул мындай жандуу нерседей туюлуп кетет да. Кээде мындай аябай бир нерсеге капа болуп, жүрөгүң мыкчылып, эч нерсенин кереги жок болуп калган учурлар болот да. Ызаланып турган учурда эргүү келет да, мындай тегеренип айланып сени мындай эрке баладай болуп, көзүңдү карап баягы абалдан алаксытат да. Жароокерленет. Жароокерленип алдайсың го, тартып, азгырып, алдап, сооротуп, анан баягы унутуп каласың. Койчу, ошо дагы деп унутуп каласың да, анан эргүүңдү ээрчип алып, анан алып учуп кетесиң да. Ошол маалда жазып калуу, сизге эң негизгиси. Бул маалда эргүү же поэзия берет, же сени сооротот. Баягы өткөн мурда жазган ырларыңды окуп, мына көрдүңбү, жашоо деген ушундай да. Бар убактылуу деген сыяктуу туюм берет да, мындай бир жандуу туюм да, бул жандуу туура. Сиз айтып атпайсызбы, сен кайдан билип алдың деп. Эже биз жана актерлорду окутуп атканда, мен көркөм окууну окутуп аткан учурда мен дайыма айтып келем да, поэзияны бул жүрөктөн окуш керек, бүт денең менен сезишиң керек, көзүңөн көрүнүп туруш керек деп айтам да. Мына азыр сиз айтып отурсаңыз, меники туура эле келип атыптыр да. Сиз айтып атпайсызбы, жана уйгу туйгу болуп кетет деген. Мына ушул сөз мага аябай жакты да. Себеби
иштеп атканда мен ушул сөздү айткым келип калды. Мындан арычы ошол ар бир темага уйгу туйгу болуп көтөрүлүп келип анан ошол ыр окулса деп. Мен сиздин ырларды иштеп атканда дагы бир нерсени байкайм. Өзүңүздүн ырыңызда айткан жериңиз бар. Кызыңыздан кечирим сурап, балдарыңыздан кечирим сурат. Мен ушу поэзияны жазып кетип, поэзия менен алаксып калып, сага деген энелик мээримимди же болбосо балалык сенин бир жакшы күндөрүңдү өткөрүп алдымбы дегенчи, мына ушундай бир образдуу ырларыңыздан улам сиздин ырларга биз тартылабыз да эже. Анан биз бүгүнкү көрсөтүүдөн же болбосо биз бүгүнкү уктуруубуздан ушул теманы лирика менен байланыштырып келбедикпи же? Мына сиз ушул уйгу туйгу, ушул өзгөчөлүктөрүңүз менен келип туруп жана чыгармаларыңыз жазылса керек да. Себеби ошол чыгармадагы образдардын өзгөчөлүктөрү. Анткени себеби чыгармада ар бир образ өзүнчө тагдыр деп айтабыз биз, ал тагдырлардын жаралышы. Мына ушул темабызды биз эмки уктуруудан кайрадан уласак кандай болот эже? Кандай дейсиз? Болот. Анда эмесе урматтуу угуучулар, биздин эмки уктурууга чейин коштошобуз. Кайрадан жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, драматург, жазуучу, акын эжебиз Жипара Исабаева болду. Алып баруучу мен Талайгүл Ташмамбетова.